Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн биз, урматтуу телекөрүүчүлөр, мусулмандын мусулманга болгон акысы боюнча сөз кылабыз. Ал үчүн биздин студиябызда мейманда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Ажыл Кумра бөлүмүнүн адиси, устазыбыз Абдылайыз ажы Туташбаев келип отурат. Кош келипсиз. Саламатсызбы. Абдылайыз ажы мынакей коомчулукта багы үрөй учурган учурлар да катталып калып атат да. Кээде багы мектептеги рекетчиликтер болуп калып атат. Анан мына кече жакында интернетте аябай катуу тарап атат. Жанагындай бир чайханадан чыкканда жанагынтип оор токмок алса баары тең карап турат, кадегели болуп атат дегендей. Мындай бул эми бизге, биз үчүн, мусулмандар үчүн бул жат көрүнүш болуш керек эле. Эми ушундай учурда мусулманга болгон акысы, милдети кандай болот? Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Сөзүмдү ушул чексиз мээримдүү жана ченемсиз ырайымдуу болгон Аллах тааланын менен баштагандан кийин биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын көз кубанычы болгон үй бүлөсүнө жана сахабаларына Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин негизи биздин ислам дини бул өзү аты айтып тургандай эле ислам бул тынчтыктын, бейпилдиктин дини болгондон кийин ислам дайым адамдарды ошол бейпилдикке, тынчтыкка чакырган дин болуп эсептелет дагы. Исламдын Куранды башынан аягына чейин окуп чыккан учурда деле пайгамбарыбыздан келген баардык хадистердин мазмунун негизги багытын карап чыкканда деле ушул ислам бүт баардык адамзатты деги эле бул бүт аламдын ошол тынчтыгын, аманчылыгын тилеген дин да. Демек ошол тынччылыкка, аманчылыкка каршы келген, ошого тескери турган терс көрүнүштүн баардыгы демек исламдагы жат көрүнүштөрдүн элеси деп түшүнсөк болот да. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала негизи Кур'ан-ы Каримде аятта ушундай деп Аллах Таала кайрылган: "Таавану алал бирри ват тақва, ва ла таавану алал исми вал удван" деп айтканда, Аллах Таала бул аятта негизи биринчи Аллах Таала буйрук кылды. Силер ар дайым ушул бири-бириңерге жакшылык иштерде гана, Аллах Таала жакшы көргөн сооптуу амалдарда бири-бириңерге жардам бергиле, бири-бириңерге жарчы болгула деди. Ват тақва жана таква иштеринде бири-бириңерге жардам бергиле. Вала таавану алал исми вал удван, күнөө иштерге, бири-бириңерге душмандыкты, кастыкты ойгото турган нерселерде бири-бириңерге эч качан жардам бербегиле деген Аллах Тааланын буйругу бар да. Ошонун негизинде карап көргөндө Аллах Таала негизи бир буйрукка буйруган кезде ал буйруктун дагы кайсы бир деңгээлде адам шартына жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша аткарыш керек болуп калат. Мисалы бирөөгө жакшылыкка жарчы болуп жардам бериш керек болсо, же бир адамды таквалык иштерде жардам бериш керек болсо, адам мүмкүнчүлүгүнө жараша деген бир түшүнүк келет да шариаттачы. Мисалы Аллах Таала кайсы бир нерседе буйруган болсо, мисалы намаз оку деп буйруган болсо, намаз окуганда эгер туруп окуй албасаң отуруп окуганга, отуруп окуй албасаң жатып окуганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет негизи. Орозодо деле мисалы, орозонун фарз, 5 фарздын бирөөсү, бирок ошол эле учурда аны кары картаңдарга, мисалы мусафирларга, оорукчандарга орозонун кайсы бир деңгээлде жеңилдиги келип атат. Казасын кийин кармап берет же фидия төлөп берет деген сыяктуу да. Ал эми Аллах Тааланын тыюу салган нерселеринде келгенде Аллах Таала эч кандай бир жеңилдик берген эмес да. Мындай айтканда тыюу салган нерселерден толук тыйылуу керек деп айтат да. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ошол Аллах Таала негизи Кур'ан-ы Каримде "Вама атакумур расулу фахузуху, вама нахакум анху фантаху" деп Аллах Таала баса белгилейт. Силердин ошол силерге жиберилген пайгамбар эмне нерсени алып келген болсо, ал нерсени бекем аткаргыла, эмне нерседен кайтарган болсо андан тыйылгыла деген да. Ушул аятты пайгамбарыбыз өзү чечмелеп түшүндүрмө бергенде пайгамбар ушинтип айтат: "Силерге дейт, вама амартукум бихи фафалу мастататум" дейт да. Эгерде мен силерге бир нерсени буйрук кылган болсом, Аллах Таала тарабынан келген буйрукту силерге жеткизип аткан болсом, аны аткаргыла, бирок алаңардын жетишинче деп айтат да. Кайсы бир деңгээлде жана жогоруда айткандай, шариаттын бир деңгээлде жеңилчиликтери келет. Бирок фама нахайтукум анху фантаху деген да. Кайсы бир нерседен тыйсам, андан толук тыйылгыла деген. Мындай айтканда, алаңардын жетишинче тыйылып, кичине тыйылып турсаңар боло берет деген сөз жок да. Тыйылуу маселесине келгенде Аллах Таала бүтүндөй толук тыйылгыла дейт. Мисалы Аллах Таала аракты арам кылганбы, бүтүндөй тыйылуу керек. Зынаны арам кылган болсо, бүтүндөй зына арам, толук тыйылуу керек деген маселе. Ошондой эле мисалы уурлук кылууну, жалган сүйлөөнү, бирөөнүн акысына кирүүнү, бирөөнүн укугуна кирүүнү Аллах Таала толук арам кылган.
маселе. Кала берсе бул билесиз шариятыбыздагы эң чоң күнөөлөрдүн бири бул ширктен кийинки эле чоң күнөөлөрдүн катарында бул зулумду Аллах Таала катуу эскерткен да. Бирөөнү залал келтирүү. Зулум дегенде Аллах Таала хадис кудсиде айтат: "Инни харрамту зулма аля нафси" деген. Аллах Таала айтат: "Мен зулумду өзүмө да арам кылдым" деген. Ал Аллах Таала бенделерге, макулуктарга эмес, Аллах Таала айтат: "Өзүмө арам кылдым, мен силерге дагы буну сен зулумду арам кылдым" деп айткан. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз айтат: "Ва зулму зулумат" деген. Зулум бул кыямат күнү дагы ошол зулумду караңгылык деп айткан да. Себеби араб тилинде зулум деген сөздүн өзүнүн бир уңгусу ошол караңгылык деген маанини чагылдырат дагы. Ошол бул зулум кыямат күнү дагы караңгылык деген да. Мындайча айтканда, зулум кылган адам бул дүйнөнүн караңгылыгы, кабырдын караңгылыгына, эртең Аллахтын алдындагы акыреттин алдына барганда акыреттин караңгылыгына кала турган, андан да коркунучтуусу тозоктун караңгылыгына кала турган бир чоң күнөө деп эскерткен да. Ошондуктан дагы Аллах Таала сырат көпүрөсүнөн өтүп бараткан адамдардын сүрөттөп Куранда Аллах Таала эмне дейт? Раббана атмим лана нурана фагфир лана деп мусулмандар ушундай Аллах Таалага жалынып жалбарат деген да. Сырат көпүрөсүнөн өтүп баратканда негизи кыямат күнүнүн караңгылыгынан сырат көпүрөсүнөн өтүп баратканда мусулмандардын имандын нуру менен жарыгы менен сырат көпүрөсүнөн өтөт дейт. Бир адам чагылгандай тез өтөт, бир адам чапканаттай тез өтөт, бир адам жүгүрүп өткөн, бир адам басып өткөн, бир адам жай баскан, бир адам жүрмөлөп, бир адам сойлоп бараткан сыяктуу болуп өтөт дейт пайгамбарыбыз. Ошондо бир адамдын нуру өчүп кайра жанып алды көрүнбөй калат дейт да. Ошондо жанагы Куранда Раббана атмим лана нурана, Аллахым биздин нурубузду толуктай көр. Фагфирлана, Аллахым күнөөлөрүбүз болсо күнөөлөрдү кечире көр. Себеби ошол сырат көпүрөсүнөн өтүп кетели деп Аллахка жалынып жалбарат дейт. Себеби сырат көпүрөсүнүн асты түз дозоктун алып бара турган дозок экендиги сүрөттөлгөн. Демек бул зулум ушунчалык оор күнөө. Эмне үчүн себеп дегенде бул нерсеге басым жасап атабыз. Азыркы учурда адамдар бая зулум деген нерсени бир жөнөкөй нерсе катары кабыл алып, ал бир зулум кылып аткан нерсени шариятыбызда адамга эмес, айбанга зулум кылгандан пайгамбарыбыз кайтарган да. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзү хадисте айткандай эле эмне дейт? Фаман ра минкумул мункара фалюгайир биядих дейт да. Кимде ким силерден бир кайтарылган, тыюу салынган бир ошо азыркы сиз айткандай бир көрүнүш абалды көргөндө колуңар менен кайтаргыла деген. Фаман лам ястати фабилисани, эгерде кимдин бир күрөөнүн кудурети жетпесе, анда тили менен тыйсын дейт. Тили менен дагы тыйганга балким кудурет жетпей калган учурда анда жок дегенде ошол нерсени жүрөгү менен жаман көрсүн дейт да. Бирок бул жүрөк менен жаман көргөнгө чектелип калуу бул эң адамдын имандын алсыздыгы деп пайгамбарыбыз эскерткен да. Эми ушундай коом түзүлбөш үчүн, ушундайлардын алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Бул учурда биздин азыркы учурда ошол мусулман коомдун деги эле биз ошол азыркы биз жашап аткан коомдун ичинде эң негизгиси эле айланып келип эле баягы эле тарбияга такалат. Тарбиянын ичинде дегенде биз баягы исламдын мисалы мындай жөнөкөй кылып айтканда динибиз биздин 3 бөлүктөн турат. Биринчиси ишеним маселеси, этикат маселеси, Аллахка болгон ишеним, Аллахка болгон коркуу, Аллахка болгон өзүбүздүн бир жүрөктөгү иманыбыз болсо, экинчи бөлүгү бул муамалат деген. Мисалы соода сатык, адал арам маселеси, биздин күнүмдүк турмуштагы болуп аткан алды берди маселелердин баардыгы бул диндин экинчи бөлүгү болсо, ал эми үчүнчү бөлүгү болсо бул адаб ва ахлак деген. Бул адеп ахлак. Тазкиятун нафс дейбиз. Бул адамга ички дүйнөнү тазартуу дейбиз. Же болбосо бул тасаввуф дейбиз. Айтор адамдын иман келтиргенден кийинки толук адамдын адамдык баягы кейпин туура бир нукта кармап кала турган, сактап кала турган десе, бул адамдын адеп ахлагы менен болот деген. Мына ошондуктан да пайгамбарыбыз хадисте буисту ли утамма кармал ахлак деген. Мен ошол адеп ахлакты толтуруш үчүн, туу чокусуна жеткизүү үчүн мен пайгамбар болуп жиберилдим дейт да. Пайгамбарыбыздын пайгамбар болуп жиберилген миссиясынын атайын ошол адеп ахлакка басым жасагандыгы тагыраак айтканда 3/1 бөлүгү бизде адеп ахлакка басым жасалган маселе. Демек Аллах Таала да ошон үчүн пайгамбарыбызды өрнөк кылып иннакал ала хулукин азим, сен деген эң бир улуу кулк мүнөз ээсисиң деген да. Биз өрнөк ала турган, үлгү ала турган зат бул пайгамбарыбыз. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана деген. Бул чыныгы үлгү ала турган, биз өрнөк тута турган, ал кишини өзүнүкү менен тута турган зат бул пайгамбарыбыз да. Пайгамбардын адеп ахлагы, жүрүм туруму, ошол тарбиялаган коом, сахабалардын өмүр баяндарында немелерин карасаңыз, бул ал коомдун ичи ушунчалык баягыдай аманчылык, тынччылыктын мөмөсүн берген учурду, мисалы Умар разыяллаху анхунун доорун мисал кылсак болот да, эстеп. Себеби Умар разыяллаху анхунун доорунда ушунчалык адилеттүүлүк, бейпилдиктин
натыйжасында карышкыр койго кол салбай калган учур болгон. Бул ошол исламдын ичиндеги качан бир коомдо адилеттүүлүк болсо, зулумдун тескериси каршысында турган нерсе да, адилеттүүлүк болсо, кала берсе коом адамдар эмес, бизди курчап турган жаратылышта дагы, кала берсе жаныбарлардын арасында дагы Аллах Тааланын бир берекеси келет, адилеттүүлүк болот деп айтканда. Ошон үчүн бул эң негизги маселе биздин адеп ахлак, имандан кийинки эле адеп ахлак маселесине маани берүү керек. Анан ошол туура тарбиянын ушунун аркасында катуу күрөшүп иштеш керек деген маселе турат да. Азыр айтсаңыз, мисалы кээде болуп калат да, жанагындай жол белгилери, жол чырактар күйгөндө, светофорлор күйгөндө дейли, баягы жол талашып кетмей дагы маселелер бар да. Анан жанагынтип айдоочулар бири-бирин болгон ызаланып, жанагындай бирөө кичине авгондоп алдыга чыгып койсо, андан ашып жол бербей айдап, коомчулукта багыл сабырсыздык маселеси дагы абдан бир күч алып атат да, могу кийинки кездечи. Ошон үчүн сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Негизи сабырдуулук боюнча шарият эмне дейт? Негизи бул сабырдуулук Аллах Таала Курандагы негизи хадистерде келген маалыматтар боюнча алганда, бул сабырдуу болуу Аллахтын эң сүйгөн сыфаттарынын бири да. Кала берсе Аллах Таала калган бардык амалдардын ажыр соопторун Аллах Таала алдын ала мисалы кабарын берген, мындай амалга мындай сооп болот, мындай амалга мындай сооптор болот деп айткандагы, бирок ошол эле учурда Аллах Таала сабырдуулукка келгенде, Аллах Таала сабырдуунун Кудай Таала тарабынан бериле турган белеги, сыйлыгы чексиз деп Аллах Таала баса белгилеген да. Аллах Таала Куранда иннама юваффа сабируна ажрахум бигайри хисаб дейт. Аллах Таала ушул сабыр кылуучулардын гана Аллах Таала тарабынан бериле турган ажыры эсеби жок деген. Эсепсиз деп айтылган да. Аллах Таала ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде вастаину бис-сабри вас-сала деген. Аллах Таала биз намаз менен Аллах Тааладан жалынып жалбаргыла, бирок намаздан алдын биринчи сабырдуулук менен, андан кийин намаз менен деп, намаздан дагы алдын сабырдуулукту Аллах Таала эскерген Кур'андачы. Бул деген сөз ошол баягы кыргыздын макалында айткандай эле, сабырдын түгү сары алтын дегендей, мусулман адам бул сабырдуулук болуу дегенде бардык нерседе сабырдуулук керек болот. Мисалы азыркы сиз мисал келтиргендей жол эрежелерин деп атабыз. Жол эрежелеринде кээ бир адамдардын мындай ой жүгүртүүсүндө кайсы бир деңгээлде балким жол эрежелери бул эми жаңы пайда болгон нерселер, балким бул бир буга мен баш ийбесем деле боло берет дегендей түшүнүк болуп калышы мүмкүн да. Жок, андай эмес. Себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ар бир нерсеге бул акыр заман пайгамбар болгон үчүн акыр заманга чейин келе турган бардык нерсеге жооп берген пайгамбарыбыз бул жол эрежелери боюнча дагы ишара кылып өткөн. Пайгамбарыбыз хадисте ушундай деп айтат, жолдо бир отурган жамаатка келип айтат, силер жолдун отурбагыла деп эскертет да. Себеби дегенде анан биз эми жолго отурганга кээде мажбур болуп калабыз да деп пайгамбарыбыз айтканда, пайгамбарыбыз айтат, анда жолдун акысын бергиле деген. Жолдун акысын бергиле дейт да. Пайгамбар ошол убакта жолдун акысы эмне десе, силер жолдо адамдарга зыян бербегиле дейт. Жолдогу ар кандай бир адамдардын айыптарын, адамдардын авраттарын, башка нерселердин, жаман нерселерин карабагыла, бирөөлөрдү олтурбагыла, ар кимди ушактап жаман нерселерди кылбагыла деп пайгамбарыбыз жолдун эрежелерине ишарат кылып өттү дейт да. Алымдарыбыз айтат, азыркы учурдагы кандай гана жолдун эрежелери болбосун, жол чырактан баштап бардыгы, жолдун баягы белгилеринин бардыгы, бунун баардыгы ошол хадистин ичине кирет деген. Жолдун акысын бергиле деп пайгамбарыбыз буйруган деп айтат да. Ошон үчүн жол эрежелерин сактоодо, анын ичинде жол эрежелерин сактоодо эң алгач эле жана сиз айткандай адамга сабырдуулук керек. Балким сабырдуулук шашкан жериңе ашып барсаң бир 10 мүнөт же 15 мүнөт кеч барарсың, бирок ден соолук бул аманат нерсе, бирөөнүн өмүрү аманат нерсе. Ошон үчүн бул баягы сиз өзүңүз сөз баштап кеткендей эле, мусулман адамдын үстүндөгү акысы, милдети деп айтпадыкпы? Бул жердин ичинде шариятыбыздагы зарыл болгон 5 нерсеге токтолгом келет да. Шариятта даруратул хамса деген бир эреже бар. Шариятта канча буйрук болсо ошол 5 нерсеге келип такала турган, ал эми канча Аллах Таала тыюу салган нерселер болсо дагы ошонун бардыгы келип такала турган 5 эреже бар. Ушул 5 эреже чыныгы шариаттын эң зарыл болгон, сакташ керек болгон, аманат болгон нерсе деп айткан. Ошонун биринчиси дини деп айтканда. Ар бир адам өзүнүн ыйманын сактоо, динин сактоо бул зарыл болгон нерсе. Ошон үчүн шариятыбызда иманын коргоп, динин коргош үчүн өткөн адамдар эсепсиз 5 кире турган шахиттердин катарында эсептелсе, андан кийин экинчиси болсо адамдын акылы деген. Адамдын акылы дагы бул аманат нерсе деген. Ошон үчүн шариятыбызда адамдын акылына доо кетире турган нерсенин бардыгы арам. Алкоголдук ичимдиктер болсун, наркотикалык заттар болсун,
бүт бардык адамдын акылына доо кетирген нерселер, азыркы күндө баягы чылым чеккен нерселер болсун, жанагы дагы бир немелер болсун, айтор бардыгы акылга доо кеткен нерсенин бардыгы арам кылынган. Кала берсе шарият ошон үчүн адамдын башына ургандан, жүзүнө ургандан кайтарганын бардыгы адамдын акылы ошол эң жакын орган болуп, адамдын мээсине жакын болгон үчүн ошол акылды толук сактаганга буйруган да шариятыбызда. Андан кийинки үчүнчү нерсе адам бул адам жанын сактоо. Адамдын жаны аманат деген. Жаны аманат. Аллах Таала ошон үчүн бирөөгө кол салганга, бирөөнүн жанына кол салганга, себеби Аллахтын алдында кала аманат нерсе. Кала берсе адам өзүнө өзү кол салганга, шариатта эң чоң күнөө. Пайгамбар кала берсе алдында ага жаназа дагы окулбайт дегенге чейин неме кылган да. Ушунчалык оор күнөө, себеби бул аманат. Бирөөнүнгө кол салуу. Ошон үчүн шариатта касас деген нерсе бар. Эгерде бирөөнү атайлап, бирөөнүн шариатта канга кан, жанга жан дегендей эле Аллах Таала ан-нафси бин-нафс деген. Ал-айни бил-айн, көзгө көз, тишке тиш деген эскерткен Аллах Таала, катуу эскерткенде. Мисалы шариятыбызда кандай маселе? Вал журуха кисас дегенде кимге кандай зулум кылсаң, жаракат берсең, ошол сен өзүңө ошондой жаза колдонуш керек дейт Аллах Таала. Мисалы бирөөнүн көзүн оюрдан алдын, өзүңдүн көзүңдүн ойлоосун эртең ойлонуп турушуң керек. Бирөөнүн тишин сындырардан алдын, бирөөнүн жанына доо кетирип кол салардан алдын, ошону өзүңө эртең кайра кайтарын сезип тура турган тарбия керек да. Шариятыбызда ошон үчүн мисалы бирөөгө бир бычак саярдан алдын өзүнө биринчи бычак сайып көрүш керек, себеби ал бычак эртең өзүңө сайылат деп. Шариаттын адамдарга берген түшүнүгү ошол да, адилеттүүлүк ошол. Бирөөгө эгерде атайлап кол салдыңбы, мукачылык кылдыңбы, чектен чыктыңбы, өзүнө ошондой жаза колдонуу керек. Ошону менен Аллах Таала баягы жамандыкты, азыркы баягы сиз айткандай биздин коомдогу терс көрүнүштөрдү дарылай турган, же бир алдын ала турган бир нерселердин бири да. Мына ошондуктан бул зулум өтө коркунучтуу нерсе. Ошол зарыл болгон 5 нерсенин ичинде дагы адамдын жаны дагы эскертилген. Андан кийин үчүнчүсү адамдын насль деп айткан, адамдын теги. Кээ бир алымдарыбыз айткан бул боюнча адамдын абийир, аброю деп дагы эскерткен да. Демек ошол адамдын абийирине шек келтирүү, ошон үчүн бирөөнү ушактагандан, жалаң айткандан, гыйбат кылгандан, жап бүт бардыгы адамдын абийирине, ошол адамдын тегине шек келтире турган нерсе болгон үчүн тыюу салынган. Кала берсе шариятыбызда зына да ошон үчүн арам кылынган, себеби адамдын тегине доо кете турган нерсе болгондуктан. Аллах ошон үчүн ак никени буйруган, адамдардын теги анык ачык болуш үчүн. Ал эми акыркысы адамдын мал мүлкү дагы аманат деген. Ошон үчүн шариатта пешене тери менен тапкан мал мүлкүн болсо дагы Аллах Таала кулу вашрабу ва ла тусрифу деген. Жегиле ичкиле бирок ысраф кылбагыла деген. Бирөөнүн мал мүлкүнө да кол салып, урурлук кылганда шариатта кала берсе кол кесилгенге чейин жаза берген да. Ошон үчүн бул аманат нерселер. Ушул аманат буну сөзсүз түрдө сакташ керек. Адам баягы жанын сакташ үчүн шариатта кала берсе кокустан, эгерде ушундай бир абал болуп, чөлдө, бир башка бир жерде эч бир тамак жок, алдында чочконун этинен башка эч бир тамак жок турса, жанын сакташ үчүн Аллах арам кылган нерсени жеп жанын сактаганга уруксат берет. Себеби жан ушунчалык аманат болгон үчүн. Бул деген сөз демек адамдын жанына кол салуу бул шариятыбызда ушунчалык аманат деген, Аллахтын аманаты, берилген аманаты. Адам өзүнө өзү кол салганга дагы тыюу салынган нерсе болгондон кийин бул бирөөгө кол салуу, бирөөнүнгө жаракат берүү, бир зулум кылуу бул шариятыбызда эң чоң, Аллах Таала арам кылган чоң күнөөлөрдөн бири дагы. Ошон үчүн коомчулукта айта турган нерсе, адам бул зулумдан эч качан кутулбайт. Бул дүйнөдө качып кетиши мүмкүн, башка кылышы мүмкүн, бирок эртең Аллахтын алдына барганда оор азаптар бар. Аллах Таала ошон үчүн эскертти. Жана Кур'анда аяттын улантысында биз баягы сөздүн башында айткандай эле, силер жакшылык иштерде, такыбал иштерде бири-бириңерге жардам бергиле, көмөктөш болгула, күнөө иштерде, душмандыкта, кастыкта эч качан бири-бириңерге жардам бербегиле деген аяттын Аллах Таала аягында эмне дейт? Ваттакуллах, Кудайдан коркула деген. Инналлаха шадидул иқаб деген. Аллах Тааланын азабы эң катуу, оор азаптоочу Аллах Таала деп азабын эскерткен да. Алла разы болсун. Алла ажыке биздин убактыбыз да соңуна келип жетти. Чындыгында абдан бир кенен, абдан бир маанилүү насааттарды, баяндамалар жасадыңыз. Биздин коомчулук сиз айткан насааттардан ибрат алып, өздөрүнүн багы турмуш жолуна колдонот деген терең ишеничтебиз. Негизинен багы сиз туура айттыңыз. Багы жылмаюу да садака. Биз жанагындай жол талашып кеткен башка учурларда бирибизге жылмайып, бирибизге болгон боорукерлик сезимибизди көрсөткөндө гана жанагындай бир дене сыяктуу болуп бириге ала турганыбызды дагы бир жолу багы биздин шариятыбыз дагы буга жол берет, үгүттөйт экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз
Абдылайыз Ажы Туташбаев менен биргеликте ошол мусулмандын мусулманга болгон акылары, милдеттери боюнча сөз кылдык. Эфирди мен Максат Атабаев алып бардым. Кийинки эфирден жолугушканча Жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.